Атамекен партиясынын Депутат Сайдулла Нышанов Атамекен фракциясынын лидери болуп шайланды. Ошондой эле фракциянын отурумундагы депутаттар Шайлообек Атазовду фракция лидеринин орун басары кылып шайлады. Бул туурасында бүгүн парламентте белгилүү болду. Мындай чечимди фракция мүчөлөрү кабыл алганы айтылат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Атамекен парламенттик фракциясынын чечиминин негизинде Атамекен парламенттик фракциясынын лидери болуп Нышанов Сайдулла Канболотович шайланды. Бул маалымат иретинде фракциянын жеке ичиндеги ушундай чечим ушундай болгон. Урматтуу Сайдулла Канболотович, сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жалпы фракция менен чогуу иштешип, жалпы элибиз үчүн кызмат кыла бергиле. Ийгилик коштосун дайыма. Ал эми лидерликти алмаштырууга төмөндөгү депутаттар макул болуп колдошкон. Алар Сайдулла Нышанов, Нурбек Сыдыгалиев, Эмил Токтошев, Абдимуктар Маматов, Бурул Аманова, Шералы Абдулдаев. Бирок өз кулактарынын маалыматында болсо Атамекен фракциясын ушундай жол менен басып алуу болду деген сөзө жүрүүдө. Анткени менен фракциянын мурдагы лидери Айсулуу Мамашева 24 KG басылмасына өзүнүн кесиптештеринин чечимине каршы бара албастыгын айтып, жана лидерликти Нышановго өткөрүп берүү менен жеңилдегенин билдирген. Атамекен партиясынын катарынан чыгып кетип атам бүгүн. Белгилей кетсек, Сайдулла Нышанов 4 февралда Атамекен партиясынан чыгып кеткен, бирок партиядан чыкканы менен Жогорку Кеңеште фракция мүчөсү катары курамында калган. Ал эми депутат өз сөзүндө лидердин гана калоосу менен иштеп сүйлөгүсү жана ички авторитаризмди колдогусу келбегендиктен мындай чечимди кабыл алганын айткан. Ал эми фракция лидеринин орун басарылыгына шайланган Шайлообек Атазов депутаттык мандатка жакында эле 7 мартта ээ болгон. Атазов таасирлүү Матраимовдор үй бүлөсүнүн жакын адамы болуп эсептелери айтылат. Айталы экс-бажычы Райымбек Матраимов коррупцияга айыпталып кармалганда, ал Бишкек Ош облусунун Кара Суу районунда жана Ош шаарында өткөн митингтерге катышкан. Ал Тургай Матраимовдорго таандык Эрем спорттук клубунун вице-президенти катары белгилүү. Мындан тышкары Шайлообек Атазов жыйынтыгы жокко чыгарылган парламент шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышкан. Атамекен фракциясы Жогорку Кеңештин 6-чакырылышында бир нече жолу лидерлерин алмаштырды. Мисалы, алгач 2017 жылы партиянын негиздөөчүсү Өмүрбек Текебаев коррупция боюнча күнөөлүү деп табылгандан кийин лидерликти жетектөө Алмамбет Шыкмаматовго өткөн. Бирок 2019 жылдын аягында Шыкмаматов Текебаев менен пикирлешпестен улам лидерликтен кетип, депутаттык мандатын тапшырып кеткен. Ал эми Шыкмаматовдон кийин фракциянын лидерлигине Садык Шернияз жана Айсулуу Мамашева көрсөтүлгөн. Бирок шайлоонун жүрүшүндө Садык Шернияз лидерликтен баш тартып, орунду Айсулуу Мамашевага бошотуп берген. Андан соң 2020 жылы октябрда төңкөрүштөн кийин Борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевка депутаттык мандатын кайтарып, ал кайрадан Атамекен фракциясынын лидери болуп шайланган. Бирок андан көп өтпөй административдик соту Текебаевка депутаттык мандат мыйзамсыз кайтарылган деп тапкан. Буга байланыштуу 5 январда Текебаев лидерликти кайрадан Айсулуу Мамашевага өткөрүп берүүгө аргасыз болгон.